Башкы прокуратура Кумтөр боюнча 3 кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратура Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун ишин текшерип 3 кылмыш ишин козгоду. Маалыматка караганда, бул фактылар боюнча Кылмыш жаза кодексинин акционердик коомдор жөнүндө мыйзамдарда белгиленген чектөөлөрдү бузуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Алдын ала маалыматтар боюнча мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилген. Буга чейин Кумтөрдө аныкталган каржылык мыйзам бузуулар, атап айтканда күйүүчү, майлоочу майлар, азык-түлүк тетиктер базар баасынан жогору сатылып алынганы белгилүү болгон. Буга байланыштуу буга чейин Кумтөрдү жетектеп келген Теңиз Бөлтүрүк жана каржы директору Рысбек Токтогулов ээлеген кызматынан алынган болчу. Гавайинин кожоюну Журат Абдуллаевдин акчасы мамлекетке өттү. 1-май райондук соту Үмүт Ико жана Гавайи эс алуу жайынын кожоюну Журат Абдуллаевга карата өкүм чыгарды. УКМКнын басма сөз кызматы билдиргендей, тергөө учурунда Абдуллаев Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 267 беренеси куралдарды, ок-дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү боюнча күнөөсүн мойнуна алган. Жыйынтыгында ал күнөөлүү деп табылып, 100 000 сом айып төлөөгө өкүм кылынды. Буга чейин атайын кызмат Абдуллаевга курал-жарак жана ок-дарылардан тышкары улуттук жана чет элдик валютадагы жалпы суммасы 800 миллион сомдон ашык акча бар экенин аныктаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ишкер акча менен куралдын кайдан келгенин тастыктай албастыгын кошумчалады. Буга байланыштуу курал-жарак жана аскердик техника Ички иштер министрлигине өткөрүлүп, республикалык бюджетке 800 миллион сом чегерилди. Башкы прокуратура дагы бир министрге кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратура энергетика министри Доскул Бекмурзаевга карата кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча 2 кылмыш ишин козгоду. Бекмурзаев тармактык кызматкерлерди негизсиз командировкага жиберүүгө, ошондой эле теплые ключи комплексин оңдоо ишинде 15 миллион сомдон ашык зыян келтирген деп айыпталууда. Министр бул тууралуу комментарий берип, кылмыш иши боюнча кабары жок экенин жана бул башкы прокурордун жеке кызыкчылыгы экенин билдирди. Анын айтымында башкы прокурор бир жактуу карап жатат. Бул башкы прокурордун жеке каалоосу. Мен сөзсүз маалымат жыйын берем, эч жакка качпайм, деди Бекмурзаев. Байрактар учкучсуз учуучу аппаратынын базасы ачылды. Садыр Жапаров 13 сентябрда Улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара кызматына учкучсуз аппараттар базасын ачты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Өлкөнүн тынчтыгы менен туруктуулугу чек арадан башталарын белгилеген президент өткөн жылы чек ара кызматы үчүн республикалык бюджеттин эсебине биринчи жолу учкучсуз аппараттар сатылып алынганын эске салды. Байрактар учкучсуз аппаратын тийиштүү окуулардан өтүп келген чек ара кызматынын офицерлери башкарат. Бул мамлекеттик чек араны абадан кайтарууга алган чек арачы офицерлердин алдыңкы тобу деп айтылат маалыматта. Эске салсак, былтыр декабрда чек ара кызматына Түркиядан өндүрүлгөн байрактар учкучсуз аппараттары алынып келинген. Социалдык тармакта талкууга алынган сүрөттүн таржымалын журналист депутат Акылбек Түмөнбаевден сурап көрдү. Анда депутаттын сүрөттөн өзүн араң таанып, таң калганы талкуу жаратты. Кийинчерээк Түмөнбаев аталган сүрөт боюнча маалымат каражаттарына берген маегинде комментарий берди. Ал сүрөт боюнча ушул Азим Рой боюнча айтып өтөйүн. Баягы элде эмес, эми өзгөчө журналисттердин арасында катуу талкуу жаратып атат да. Эми ал киши боюнча бүгүнкү күнү баягы ар кандай ошо журналисттер соттолгон экен, анан кирим чөйрөсүндө жүргөн адам экен деп айтып атышат да. Анда эми бүгүнкү күнү так эч кандай маалымат жок. Ал кишини мен да билем, билген катары айтайын, баягы эми ийне жибине чейин билбесем дагы ошол Москвада ал киши менен таанышкам, сүйлөшкөм. Ал кишинин ошо Москвада строительный компаниялары бар, ошол бизнес жүргүзгөн адам ал. Бизнес жүргүзгөн адам да, чоң компаниялары бар экен. Ошол Москва Ситинен ошол ишкерлердин бирөөсү ошол адам экен. Ал киши ошол Москвада мисал үчүн адал ишин кылып атса, кирим чөйрөсүндө жүргөн тиги бу деп ким айта алат? Америкада жашаптыр. Ошол Америкага барганда Азим Рой деп атын өзгөртүптүр. Мен ал боюнча да мындай так маалымат сурагам да, анан Союз убагында камалган экен, анан соттуулугу барбы, далилденгенби жокпу, эч кимде андай маалымат жок да. Соттуулугу жоюлгандыгы тууралуу маалыматтар да чыкты. Эми
баягы ал киши Кыргызстанга келип турат. Ошол Кыргызстандын жараны ушул жерде туулуп өсүптүр. Беловодский детский дом бар, билесиздер. Ошол жерди толугу менен камсыздап, тиги телевизор, тамак ашынан коляскасына чейин алып берет экен. Өзүнүн айылына жардамын берет экен, көчөлөрүн асфальттап, тиги кылып. Демек кайрымдуулук иштери менен кайрымдуулук Кыргызстанда. Анан бул жерге ошол эми ал киши келсе, инвестиция алып келем, ошол бир ГЭСтерди курганга жардамымды берем деп эме кылып атат. Эми баягы дагы бир сайттардан алып чыгарган 11 миллион доллары бар экен, тиги бу деп журналисттер чыгарып жүрөт да. Эми акчасы болсо, балким ошол Кыргызстанга алып келип, бөлөк инвесторлорду алып келип, Кыргызстанга бир өзүнүн ушул жерде туулуп өскөндүгү боюнча ошол Кыргызстанга бир жардамымды берейин, ошол салымымды кошоюн деп жүргөн адамдардын бири да ал дагы. Ал инвестиция салам деп жатабы же инвесторлордун ортосунда ортомчу болуп жатабы? Өзү инвестиция салам деп аракетин кылып жүрөт. Гидроэнергетика тармагына. Анан сиздер да айтып атпайсызбы, ошо жол тандабас тиги бу депчи. Эми ал боюнча мен сиздерден угуп атам, мен андай жол тандабасты да көрө элекмин. Эми болуптур. Мындай сөздүн ачыгы да, алып келсе балким алып келип. Ал эми президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев сүрөт боюнча комментарий бербей турганын Сереп медиа агенттигине билдирген. 12 сентябрь күнү клуб басылмасынын кеңсесин белгисиз адамдар аңдышкан. Алардын арасында милиция кызматкерлери да болгон. Басылмадан билдиргендей, форма кийген адам кеңсенин калгасына чейин келип сүрөткө тартып кеткен. Бул учур камера байкоого түшүп калганын клуб басылмасы жазды. Ысык Ата районунда адам өлтүрүүгө шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 11 сентябрь күнү аймактык оорукананын жандандыруу бөлүмүндө 33 жаштагы келин оор жаракат менен түшүп, алган жаракатынан улам каза болгон. Аталган окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө амалдарынын натыйжасында окуянын чоо жайы такталып, маркумдун 1982 жылы туулган күйөөсү кармалган. Маалым болгондой, жаран Красная Речка айылындагы үйүндө арак ичип отуруп, уруш чыгарып, аялын сабап өлүмгө алып келген залал келтирген. Учурда шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бүгүн бараттым, байгыны бараттым. Бир кээ бир окуучу кыздар өтө эле кыска кийип турат. Мен оюмча кээ бирде ошондой бай кыздар провокация кылып атат да. Эми ал жөнөкөй адам өтүп баратсаны байкабайт. Бирок жанагы педофилге окшогондор, алар ошолорду байкабай эле артынан түшүп атпайбы? Ошол үчүн ата-энелер менен, мугалимдер менен, мне кажется, баарыбыз, коомдун баары бай ошо проблемага ким жакын болсо, ошолор ушундай бир чечишибиз керек го. Ошол үчүн мыйзам эмес, мындай жалпы баар коом өзү ушу менен күрөшүш керек го дейм. Жанагы мен айтып аткан кыска юбкадан баштап, участковыйлар ошол балдарга, ата-энелерге барып, жок дегенде бир жумада, бир айда бир барып карап, көз салып, эмне кылып атат, кимдер менен жүрөт, жана сиз айтып аткандай чоочун машинелерге отурбай тургандай кылып кыздарыбыз, балдарыбыз. Эң негизгиси, мен оюмча, ушул баягы психологический бир проблема бар. Ошол төртөө зордуктап атканда, өлтүрүп атканда ошого бир жаза болот, соттолобуз, өмүр бою түрмөдө отурабыз деген да ой да келген жок болуш керек. Биз, мен оюмча, ошону көбүрөөк пропаганда кылышыбыз керек. Что баягы любой бир ким кылмыш кылбасын көзү ачылат, жаза болот. Особенно зордуктоо менен зонага баргандан кийин кайра кайрылып келбейсиң дегендей бир пропаганда кылышыбыз керек окшойт да.